Саламатсыздарбы, урматтуу жалпы достор, кутмандуу кушуга күнүңүздөр менен. Мына мен азыр кереметтүү көлүбүздүн алтын дарбазасы болгон Айтылуу балыкчы шаарында турам. Биздин эң алгачкы саякат сапарыбыз манасчылардын мекени болгон Тоң району Кызылтуу айылынын Туз көлүнө бармакчыбыз. Биз менен бирге болуп, биздин каналга катталганды унутпаңыз. Кеттик алыса. Мына урматтуу көрөрмандар, урматтуу көрүүчүлөр, мына ошентип биз Кызылтуу айылына да келип калдык. Айтылуу боз үйчүлөрдүн айылы деп. Ушул айылга келсеңиздер, мына ушул айылдан биздин кереметтүү касиеттүү жерибиз болгон Туз көлгө буруласыздар. Кызылтуу айылында көл жаралгандай бир керемет, эл тынбай эшиктөрүң эңсеп келет. Ак өргөң мейман достук салтын улап, ак тилек айтып турат мазар терек. Ысык көл кыласында ырыстуу элим барда, ынтымак болсун бекем, ыр менен даңктаганга. Ысык көл кыласында ырыстуу элим барда, ынтымак болсун бекем, Кызылтуу айылында. Ынтымак болсун бекен, Кызылтуу айылында. Мына урматтуу көрүүчүлөр, ошентип бысмылдап мына жараткандын белеги болгон Туз көл жергесине да келип калдык. Айма азыр сиздер менен бирге
туз көлгө кандай түшүш керек, туз көлгө түшүүнүн эрежелери жана ошондой эле көптө бизде айтып калышат. Бул туз болгондуктан адам эч кандай сууга түшкөндө чөкпөйт деп. Азыр ошонун баарын тең чогуу көрөлү. Буюрса, урматтуу көрүүчүлөр, туз көлгө түшкөн атам, бисмилла деп. Мен деле өмүрүмдө ушу менен экинчи жолу түшүп атам. Биринчи жолу мурун мындан 3 жыл мурун келип түшүп кеткем. Анда азыр сиздерге көлгө түшүш керек. Бул туз көлгө түшкөндө бул туздуу болгондуктан эрежеси. Мен ушундай уккам да, анан биякта азыр кээ бир коноктор түшүп атат, башын салып эле. Негизи башты колдон келишинче башты салбаш керек да. Себеп дегенде бул кулак мурунга кирип кетиши мүмкүн. Ошон үчүн азыр башты салбай эле түшкөн негизи туура болот. Анда азыр кеттик. Микрофонду мен бияка коеюн. Бисмилла деп. Азыр эс алчулар абдан аз экен. Сентябрь айы болду. Gir. Мына ошентип туз көлдүн орторок берирээк жагына чейин мен чаба уруп барып келдим. Кичине демип кетти окшойт. Эң сон көл азыр абдан жылуу экен. Сентябрь айы болуп атса дагы баркытный сезон убак экен да. Азыр эми бир аздан кийин ушул көлүбүздүн күн чыгыш жак бетинде атайын ушул биздин туз көлдүн баткагы бар. Бул баткакка болгон денесин шыбап, ал дагы аябай жакшы бир чоң дарылык касиети бар. Ошону да көрөлү буюрса. Мына анда урматтуу биздин YouTube каналынын жалпы көрүүчүлөрү баткакка шыбануу жөрөлгөсүнө десем болот. Ошол жерге келдик. Анда бисмилла деп мен түшүп көрөлү. Азыр мен колумда микрофон болгондуктан азыр баарын тең көрсөтөм. Мына могу кадимки баткак. Аябай пайдалуу. Азыр монун тең мунун баарын тең азыр денебизге шыбайбыз. Анын баарын буюрса көрөсүздөр. Анан албетте биздин жеке YouTube каналга катталганды эч унутпаңыз. Хоп. Мына мондай. Мына урматтуу достор, мына ушинтип туз көлдүн мына мондай кереметтүү баткагына да мына мондай денени шыбансаңар болот. Мен кадимки Африкадан келген жарандай болуп калдым окшойт. Жарашат экен. Жарашса класс басып, анан биздин каналга катталып коюңуздар.
баткак чабанганыбызга бир 10-15 мүнөт убакыттын аралыгы болуп калды. Азыр эми бул баткак кичине денеге сиңип жанагы жаман ооруларга бир жакшы жардамы тийди деген ойдобуз. Эми оору болбосо деле келип бияка түшүп койгон. Аябай жакшы, пайдалуу да. Азырында жууналы бул боюнча кеткенде болду. Баткак болсо кетти. Göz zaman açık ya. Урматтуу көрүүчүлөр, мына биз болсо колубуздан келишинче касиеттүү Туз көлдү сиздерге кичинекей кыска болсо дагы тааныштырганга аракет кылдык. Эми сиздерден класс басканды күтөбүз. Биздин каналга катталып, комментарийга жакшы ой пикирлериңиздерди калтырып, жана ошондой эле биздин кереметтүү көлдүн ушундай касиеттүү жерлери дагы каякта болсо, ошол жерди көргүңөр келсе, комментарийга калтырып коюңуздарды күтөбүз. Жакшы туруңуздар.